Нарын облустук сотун кайтарууга аласың. Жарайт. Мыйзамдын талаптарын камсыздоодо сот приставтардын кызматы өзгөчө мааниге ээ. Жоопкерчилик менен тобокелчиликти талап кылган бул кызматты Азима Курманова 4 жылдан бери аркалап келет. Бүгүн ал соттун чечиминин негизинде берилген тапшырманы аткаруу менен кызматтык милдетте. Сот аткарчылардын сунушунун негизинде көмөктөшүүгө жана ошо сот чечиминин негизинде бүгүнкү күндө биз жаш четелек баланы атасы менен жолуктурууга чыкканбыз. Ошо милдетибизди аткарып, жаш баланын коопсуздугун камсыз кылып, ошо жандарында жүрөбүз, өзүбүздүн милдеттерибизди аткарып. Мен өз кызматымды сүйөм, оорчулук деле жаратпайт. Үй бүлөдө дагы, кызматымда дагы ошо өз милдетимди аткарып келем. Каарманыбыз кызматта тартип менен мыйзамдын сакталышына жооптуу болсо, үйдө мээримдүү эне жана сүйүктүү жар. Үй бүлө менен кызматты айкалыштыруу оңой болбосо да, өз кесибине болгон сүйүүсү бардык тоскоолдуктарды жеңип келет. Кызматтык милдеттерибизди аткарууда эркек аял деп бөлүнбөйбүз. Аялдар деле ошо эркектер сыяктуу эле сот процессине келбеген күбөлөрдү ошо мажбурлап алып келүү боюнча токтомдун негизинде биз да барып мажбурлап алып келебиз. Жана эркектер сыяктуу эле биз дагы 1 сутканы нөөмөткө турсак 2 сутка эс алабыз. Оорчулугун бирдей эле тартабыз. Сот приставы сот процессинин жалпы коопсуздугун камсыз кылуу менен бирге иш үстүндөгү кырдаалга жараша сот аткаруучулардын жана көчмө сот отурумундагы судьялардын коопсуздугун коргоо, сот процессине катышуудан баш тарткандарды мажбурлап алып келүү милдетин аткарып келет. Сот отурумунун катышуучуларынын коопсуздугун камсыз кылуу. Ошону менен бирге эле сот имараттарында көчмө зыйын өтүүчү атайын жайларда коомдук тартипти камсыз кылат. Жана ошондой эле сот аткаруучулардан келип түшкөн сунуштарды сот аткаруучулардын кызматкерлери менен бирдикте алып барабыз. Сот кызматкерлери өзүнүн кызматтык милдеттерин толук кандуу иш алып баруу үчүн бардык райондор атайын жабдылган автоунаалар менен, иш бөлмөлөрү менен жана атайын каражаттар менен камсыз болгон. Приставдык кызмат 2016 жылдын 5 августунда 164 президенттин указынын негизинде түзүлгөн. Учурда бул багытта Нарын облусу боюнча 38 кызматкер кызмат өтөп келет. Гүлбөбө Жанышбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.